Assalamu alaikum. Asıl insanlar. Amansızlar mı? Kandaysızlar. Bugün gününüz berekeli olsun. Koday tanım har birisке örnekti ömür çökpөгөн köngül bersin. İyigilik kalayım. Mekteptem azır bir saat sabahım boş. Sumkamda turmuş sabahlara деген kitaptin 7. bölügü oturat. Dil azıp basma kanasının. Ошол жерден жаштар үчүн атайын bir padişa жана анын аялдары тууралуу сонун bir тарбиялык bir макаланы окуп бергим келди. Жакшы адам белгиси эл камы үчүн күйүнөт, жаман адам белгиси өз камы үчүн жүгүрөт деген кеп бар Токтогул Сатылгановдун чыгармасында. Анда мен ушул padişa жана анын аялдары деген сонун bir өрнөктүү bir окуяны окуп берейин. Биз болсо өзүбүзгө сабак алалы. Мурунку убактарда чоң, күчтүү мамлекетти башкарган падыша болуптур. Ал падышанын 4 аялы болот. Падышалардын ичинен 4-нчү аялын айрыкча аябай жакшы көрчү. Анын айткандарын 2 кылбастан аткарат. Бардык нерселердин эң жакшысын жана эң кымбатын дал ошол 4-нчү аялына алып берчү. 3-нчү аялын да жакшы көрөт. Ал аялы абдан сулуу болгондуктан падыша аны өтө кызганчу. Падыша 2-нчү аялын да жактырып сыйлачу. Бул аялы ар дайым ага жылуу мамиле жасап, башына оор иш түштө акыл кеңешин айтып, кайгыга батса жанында болуп, сөз жардамын аячу эмес. Мамлекеттин падышасы болгон 1-нчи аялы падышадан эч нерсе үмүт этпейт. Падышанын актап көктөп ушул даражага жетишине өз салымын кошконуна карабастан, падыша 1-нчи аялына эч көңүл бурбайт экен. Бул байбиче аялы болсо жасаган жакшылыктарын падышага эч колкоо кылчу эмес жана аны тымызын сүйө берчү. Күндөр өтүп падыша айыккыз ооруга чалдыгат экен. Шайы кетип шалдырап, буйругун эч кимге угуза албагандай абалга түшүп калат падыша. Өзүнүн ажалы жакындап калгандыгын сезип, өлгөндөн кийин жалгыз калуудан корккондуктан аялдарынын кимиси аны менен өлүм жаздыгынын, баягыда bir өлүмдүн жалгыздыгын бөлүшөрүн билгиси келет. Эң көп маани берип, жакшы көрүп бапестеп багып жүргөн жаш аялы 4-нчү токолун чакырып, өлүм жалгыздыгын мени менен бөлүшкүң келеби деп сурайт. Падышанын алган жообу жүрөгүнө бычактай сайрат. Каалабайм, эч мүмкүн эмес, дейт 4-нчү аял. Андан соң 3-нчү аялын ушул суроону сурап, андан да жок деген, жашоодо абдан сонун, жашоо сонун, сен өлгөндөн кийин мен башкага турмушка чыгамын деп жооп алат. Башка чапкандай жооп алган падыша бармагын тиштейт. Ар дайым жанымда болдуң, ар бир маселени чечкенге жардам бердиң, башыма оор күнүмдө бирге болосуңбу деп 2-нчи аялынан сурайт. Бул маселени чечүү колумдан эч нерсе келбейт. Болгону бир гана мазарыңа чейин чогуу барам, сөөктү жашыруу милдетимди аткарам, аза күтөмүн, бирок сени менен кала албайм деп жооп берет. Бардыгынан көңүлү калып, ойго батып отурганда 1-нчи аялынан кайда барбагын ар дайым сени менен барганга даярмын. Сени 2 дүйнө таштабаймын деген үн чыгат. Эх деп падыша өкүнүп катуу үшкөрүнөт. Аттиң, убагында 1-нчи аялым мен сага көбүрөөк маани беришим керек экен деген экен. Достор, бул турмушта бардыгыбыз жогоруда айтылгандай 4 нерсеге ээбиз. Падышанын 4 аялын чыгармада 4 нерсеге салыштырып жазып атат. Анда 4-нчү аялыбыз деген сөз эң сулуу, аябай убакытын көп бөлгөн 4-нчү аял бул сени менен менин денебиз экен. Анын жакшы көрүнүш үчүн канчалык убакыт, каражат жумшап,
канчалык акчабызды бөлдүк, салондорго бардык, бүтүндөй денебиздин сулуулугу үчүн фитнестерге бардык, иши кылса бүтүндөй денебизге кам көргөн менен, бирок баары бир бул денебиз өлгөндө бизди таштап кетет экен. Үчүнчү аял дегени бул биздин чогулткан байлыгыбыз, жана мартабабыз жашоодогу. Алар өлөрүбүз менен башкага жар болуп кетип калат экен. Жана окуяда айткандай, сен өлсөң мен башкага тийип кетем деди го. Дал ошондой эле биз өлсөк байлыгыбыз, мартабабыз башка бирөөгө ээ болуп кетип калат экен. Ал эми экинчи аял. Бул үй бүлөбүз, урук тууган досторубуз. Бардык кайгыбызды бөлүшүп, баягы бул кишилер колдонот, баягы колдойт бизди. Ошол эле учурда биз да ал кишилерди колдодук, бирок алар деле баары бир кабырга чейин барып көмүшөм деп атпайбы? Кабырга чейин барат, кайра кайтат. Демек, үй бүлө, урук тууган досторубуз да кабырга чейин. Ал эми биринчи аял бул биздин ыйманыбызга салыштырды. Демек достор, ыйманыбыз сиз менен, биз менен кабырга акырет дүйнөгө кетет. Ошон үчүн дагы өлгөн адамга ыйманы саламат болсун деп айтылат. Көрдүңүздөрбү? Достор, андай болсо келгиле бүгүнкү күндөгү коомдогу эң чоң көйгөй дагы ушул. Адамдар адамдык сапаттан чыгып кетип атабыз. Ыйман жоготуп атабыз. Ошондон ыйманыбызга бекем бололу. Бул өтө маанилүү. Окуп аткан китеп Турмуш сабактары деген китеп. 7-чи бөлүгү Дилазыктын китеби. Сиздерге кеңешим, бул китеп үй бүлөңүздөрдө, китептекчиңиздерде болсун. Дагы бир окуяны окуп берейин анда. Балтасап. Балтасап деген окуяны окуп берейин. Бул дагы аябай бүгүнкү күндөгү коомдо болуп аткан көйгөйдүн бири. Өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман дейт кыргызда. Токойду калтырбай эле кыркып талкалап келе жатат дейт. Эми эмне кылабыз деп каарыган дарактан сурашат экен. Эмне менен кесип жатат деп сураптыр каарыган дарак. Анда дарактар балта деген нерсе экен. Алдынан чыккан чоң кичине дарактарды койбой эле кыркып келе жатат деп жооп бериштир. Анда каарыган дарак ал балтанын сабы эмнеден экен деп сураптыр. Дарактар жарыша жыгачтан эле экен деп айтса, каарыган дарак оор үшкүрүнөп, анда абалыбыз оор экен деп жооп берген экен. Сабы өзүбүздөн сапталган болсо, абалыбыз дарактардын эле абалы болот. Кутулуу өтө кыйын. Аллахым өзүң сактай көр деп Кудайга гана дуа кылалы деген экен. Мына ушундай достор, балтасап. Сабы бизден болуп кайра бизди кыргандар, кыргыз болуп кыргызга кыянат кылып, кыргыз болуп кыргызга жаман сөз сүйлөгөндөр, кыргыз болуп Кыргызстанга жаман сөздү айткандар четинен чыгып келип атканын көрүп атабыз. Кечеки Баткендеги болгон окуяларга көңүл айтуунун ордуна Баткен кырылып кетсе экен, тажиктер бардыгын атса экен деп мааниси жок, эси жок, адеби жок болуп сүйлөгөн инсандарды да көрүп атабыз. Балта саптай эле. Токойду кырып аткан балта саптай эле. Бул да өзүнчө бир сабак болсун достор. Дагы эмне бүгүн кечирим сурагандарын көрүп, жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деп тим эле макал менен сүйлөп кечирим сурагатышат. Кандай болгон тагдырда да Аллах Таала инсап берсин, бекем ыйман берсин. Сиз менен бизди адаштырбасын. Көзү ачык деген окуяны окуп берем. Бул да бир кыска, кулак салыңыздар. Оорулуу киши өзү оорулуу экен, психиатрга барат экен. Ага башынан өткөндөрдү жана оор көйгөйлөрдүн узактан узакка айтып берип, оорудан айыктырышын суранат экен. Доктор ага мындай дейт. Экөөбүздүн ортобузда эле калсын. Керек болсо менде да сеникиндей эле оору бар. Доктор айтып атат. Сага сунушум уганда. Тигил маңдайкы көчөдөгү банктан өтө түшкөн жерде сол жакта гүл саткан дүкөн бар. Гүл дүкөнүнүн кычыгынан кирсең эски бутик турат. Ошол бутиктеги өтүкчөнүн жанында бет капчан, көзү ачык, теспе тартып отурган бир киши бар.
bet kavun eç çeçpeydi eken. Men içimdeki dartıman kutulayın dep oşol köz açıkka barıp süйлöşüp oturam. Akçаны көп alsa da al közü açık maga süttü çayынан demdep beri oturup dardımды ugat. Oşoga barganda bir top jеңилдеп kalam. Uğurdan ayıkkansıp kalam. Sen de oşol gözü açıkka barıp körgün deydi. Dese, oğurlu doktordu tiktep mınдай деген eken. Doktor mırza, oşol közü açık menmin da деген eken. Gördünüzler mi? Ar bir adam sırtынан jılmayıp körüngen menen, biroq bardyk adamdın içinde toltara dartı var. Jılmayıp körsele jaşoo uşunuku jırgalda oylabыңыздар. Ar bir adamdın özünün dartı var. Biroq peyil keng boluş gerek da. Peyliňerde köldöy keng garmagana. Bir güni bir kişi jaşoonun açuusuna, turmuştun şunday bir sınavlarına çydabay arzdanıp kelet eken da. Kelse akılman kişi janagı kişinin koluna bir kaşık tuz berip çınıga, suğa koş deydi. Suğa koşup jana bir kaşık tuzdu. İçe deydi. Çınıdagı suudu şor bolup kalgan suunu iç albay tükürüp şor eken deydi. Kayır bir kaşık tuzdu beredi. Çık düşür deydi. Eşike çıkar. Sırtta köl durat. Tuzdu kölge koş deydi. Köldün suusuna koşuyor etti. İçe mi deydi. Janaga kölcüktün suundan içet, tuz jok baykalbaydı. Oşonda aytkan eken. Gördün mü? Mana tuz, bul turmuştun sınoosu. Şor açuusu. Al emi su, bul senin peylin. Peylingdi köldöy kılsam, anda turmuştun sınoosuna jеңилбейсиң. Al emi çınıday tarayıp peylin kiçireyse, az sınoonu kötere albay kıynalıp jüre beresin degen eken. Oşondan peyil masalesi. Oşon üçün babalarыбыз aytkan. Atıň jaman bolsa satıp kutulasın. İtiň jaman bolsa atıp kutulasın. Komşuň jaman bolsa köçüp kutulasın. Ayalyň je güýöň jaman bolsa ketip kutulasın. Biroq peýliň jaman bolsa netip kutulasın degen eken dostlar. Oşondan peýil masalesi, peýil de ondoýla. Peýliňdi köldöy kıl. Kenge keng düýne, taraga tar düýne. Keng bolal. Makylmy? Keng bolal. Ana şunday dostlar. Anda dağı bir okuyan okuyun. Andan keyin toktotayım. Makylmy? 4 çırak. Bul da bugünkü uçurga manili olgan sabaktan biri. Anda kulak salыңыз. Bölmönün içine 4 çırak şoğulasın çaçıp, akırından güyüp eğirip bara jatıştı. Aydan uşunçalık tınç bolgonduktan alardın şıvıraşkanı kadimkidey uğulup turdu. Çırtıldap kuygon birinci çırak, menin atım sabır. Tileke karşı adamlar meni küte alışpaydı. Alarga keregim bolbogondan keyin menin kuyup janganıma ne payda? Andan görüp öçüp kalganım duruz dep tütünü jogoru karay jay kötörülüp barıp akırın tınıp kaldı. Ekinci çırak bolsa, menin atım işenim. Men turalı kep bolgonda adamlar tak sekirip jalgandy közdöy aşıgışat. Alar menden kaçıp kaldı. Menin jarık çaçıp жылуулuk bergenimdin hiç kanday payda manesi kalmadı dep işenim dağı jalp etti. Kaڭırıgı tütögön 3-nji çırak, men süyümün. Mından arı küygөнгө menin da alım kalbay kaldı. Adamlar meni baylaşpaydı. Adamlar meni bağlaşpaydı. Alar biri-birine süyü tartuulap biri-birin azdek degende bilişpey kaldı. Dedi da bülbülde barıp al da jok boldu. Tak uşul maalda eşik şart açılıp bölmögө kiçinekey bala girip geldi. Jaň ele öçüp tütünü sızılıp turgan çıraktardı körgöndө, "Silerge emne boldu? Siler küyüşüňөр gerek. Men karаңgылыкtan korkom" dep kıykırıp artынан öňüre uylap jiberdi. Bulardın bardygyna köp olup
толқынданып кеткен төртінші чырақ. Сен қорықпағын, сен ыйлаба, мен күйіп тұрғанда башқа чырақтарды қайрадан жандырып алсақ болот. Менің атым үміт деген екен. Көрдіңіздер бе? Демек, үміт өчпөсін. Үміт күйіп тұрғанда, ал үміт сүйүүнү да, ишенимди да, сабырды да кайра жарата алат. Ошондон эч кимден үмүт өчпөсүн достор. Буюрса, алгалай берсин алатоосун эртеңине албетте үмүт артабыз. Шайтан гана үмүтсүз экен. Достор, шайтан гана үмүтсүздүккө адамды жетелеп барат. Убактынчалык бүт нерседен үмүтүңдү үздүрөр шайтан. Ал убактынчалык үздүрөт. Бирок кийин кайра үмүт адамда эч качан үзүлбөйт. Карагыла, бир мисал келтирейин. Жашоодон бүт нерседен үмүтүн үзүп коюп, акыры шайтан адамды өзүн өзү астырганга келет. Бүт нерседен үмүтүн үзүп коюп, өзүн өзү асып аткан адам үмүтүм жок деп асынат да, бирок өлүп атканда да бар бир үмүт менен өлөт. Билесизби эмне? Ушул жип үзүлүп кетсе экен, экинчи асылбайт элем деген үмүт менен өлүп кетет экен. Ошондон достор, үмүт эч качан өлбөйт. Адам пендесинде эч качан үмүт өлбөш керек. Үмүт өлбөсө, ал сүйүүнү да, ишенимди да, сабырды да кайра жандыра алат. Антан, урматтуу угарман, көрүүчү, сиз менен биздин үмүтүбүз өчпөсүн. Жакшылыктан үмүт үзбөйбүз, ар дайым алгалай берели. Мектеп мекенибизге, баткенибизге, ала тообузга, аалам кезип кеткен бүтүндөй мекендештерибизге дуа кылалы, жакшылыктан үмүт үзбөй, биригип, биримдикте туралы. Макулбу? Бул китеп Турмуш сабактары деген китеп. Бул 7-чи бөлүгү. Бул китеп Дилазыктын китеби, Дилазык басмаканасы. Бул китептер 150 сом, ашып кетсе бир 200 сом турса керек. Ар бир үй бүлөдө китеп текчесинде турсун деп сунуштайм. Урматтуу угарман. Бул 7-си. Демек 1, 2, 3, 4, 5, 6-сы дагы бар. Балдарыңыз менен китеп магазинге барып, ушул китепти балдарыңыздын өздөрүнө алып берип, ар бир күнү чайдан кийин дасторкон четинде отуруп окуп берсеңиздер, абдан жакшы болот. Балдарыңызга азыздан окуп бериңиздер. Азыздан окуп бериңиздер. Аябай жакшы болот, достор. Дагы бир сабагын окуп берейин анда. Бала тарбиясы тууралуу ошол бет ачылып калды. Атаңа окшобо деген сабак. Окуңуздар анда. Атаңа окшобо балам. Жакшылап окуңуз, Эми гана 6 жашка толгон уулумдун берилип сүрөт тартып атканын көрүп жанына бардым. Уулум, эмненин сүрөтүн тартып жатасың? Биздин үй бүлөнүн сүрөтүн тартып жатам. Мына, деп сүрөттү мага карматты. Сүрөткө көңүл бурсам, өзүнүн жана менин жүрөгүмдү кара түс менен боеп коюптур. Оğlum, жүрөк деген кызыл менен боелот. Мына бул калем менен боеш керек болчу. Мен билем. Анда неге кара түс менен боеп койдуң? Ал мен айыптуу тиктеди да. Чоң апамдын айтышынча, башкаларды ыйлаткан адамдардын жүрөгү кара болот экен. А сиз кече апамды ыйлаттыңыз го? Oğlumdun сөздөрүнөн кечеги күnkү дил каралык менен аялыма кол көтөргөнүмө уялып кеттим. Ошентсе да сөздү буруп, анда өзүңдүн жүрөгүңдү эмне үчүн кара менен боёдуң? Же сен да бирөөнү ыйлаттыңбы? деп суроо узаттым. Жок, мен эч кимди ыйлатпадым. Сиз дайыма айтасыз го, сен кудум мага окшош болушуң керек деп айтасыз го. Ошон үчүн мен өзүмдүн жүрөгүмдө сизге окшош болоюн деп карага боеп койдум. Мына ушундай. Өзү билип билбеген абалда атасына сабак берген уулумду боорума кысып жатып, оозумдан бул сүйлөм кантип чыгып кеткенин байкабай калдым. Балам, атаңа окшобо. Балам, атаңа окшобо. Мына ушундай.
Мен bir қатардағы бір оқияларды оқып бердім. Барлық оқиялар бір барағы екі барақтан тұрады. Мына барлық оқиялар бір барағы екі барақтан тұрады. Аябай бір жақсы кітаптың бірі. Балдарыңыздарға алып беріңіздер. Үй бүлөдө дастархан четинде тамақтан кейін же ұйқыдан мұрда балдарыңыздарға оқу беріп, анан эми жақсы жатқыла деп ушундай бір оқып тұруыны сунуштайм. Китеп оқып тұрады. Мақұл боласыздар. Китеп оқуйла. Баса мен бүгін базарға бардым. Китеп базарға кирдим жана китеп базарға. Мына китеп колума түшүп калды. Саид Мурат Даулатовдун «Мой гениальный ребенок» деген китеби түшүп калды. Букхаустан алдым. 5-6 темасын барактадым. Бир 20-30 барак окуп отуруп, анын ичиндеги демек дагы бир биле турган нерселер керек экен деп бир карап койдум. Айтор базардан алдым бу китепти. Достор, китептер негизи 400 сом, 500 сом турар. Азыр орозонун күнү. Баары бир обед кылып келдим, кафеге кирип чай ичтим деген сыяктуу эле. Ошол чайга берген акчаны мен бир китепке бердим да, бир китеп алып келдим. Кээ бир адамдар бар, китеп окубасаң деле ала бересиң. Жок, окуйм, ошон үчүн алып атам. Мына муну алдым мен, азыр 50 барак окудум да. Окудум. Бүтпөй калсам эмне болот? Эч бир өкүнбөйм деле, бүтпөй калсам кийин убактым тийсе, дагы барактап коем. Зато 400 сомго сен тамак алып жеп, кийин анан өмүр бою ошондо 400 сомду бекер коротконмун дебейсиң да. Мен тамакка коротпой эле бир китепке короттум ошону. Зато ошо китептин ичинен сонун пайда нерселерди алып атам, аны көчүрүп атам, үйрөнүп атам, үйрөнгөнүмдү мына сиздердей досторго айтып атам. Көрдүңүздөрбү? Ошондон келгиле. Балдарыбызга китеп окуп берели, китеп окууга балдарыбызды үгүттөйлү, үйрөтөлү, ошол эле учурда өзүбүз дагы китеп окуйлу достор. Мектепти бүткөндөн бери, университетти бүткөндөн бери китеп окуй элек достор абдан көп экенбиз. Китеп окуп жатсак аябай жакшы болот. Наше благосостояние во многом определяется нашим воспитанием, образованием, уровнем развития интеллекта. Если родители уделили всему этому внимание, результат будет однозначно положительным. Это не значит, что надо пойти к родителям и сказать, что я бедный, потому что вы меня не научили тому, как стать богатым. Или вы виноваты в том, что я бедный. То есть так не надо говорить. Нет, родители любят нас так, как могут, и помогают нам так, как умеют. Но слово «бедность» и «богатство» они понимают не так, как мы. Во времена их молодости и становления жизни предъявляла к людям совсем другие требования. Сегодня у нас появился благоприятный шанс для проявления своих способностей. И любой человек сейчас может обеспечить себе достойную жизнь. Можно стать тем, кем мечтаешь, просто проявив целеустремленность и упорство. Ты можешь иметь все, что пожелаешь, просто учись, работай и добивайся. Все. Мы с вами живем в новом мире, где легко определить, кто чего стоит. А нашим детям еще проще будет понять, на что они способны, и добиться успеха. Но для этого необходимо знание. Например, если человек не знает законов общества и живет исключительно в соответствии со своими представлениями, то есть ошибившийся, он может сказать: «Мне казалось, что так правильно, а я думал, что так лучше», но оказывается не так. Манушинто отур эмне болот? Биз жашоодогу китеп окусакчы, мына жерде дагы 5-6 темаларды окудум эле. Ошол жерде бир нерсени байкадык. Биз туура деген нерселер дагы туура эмес экен көп нерселер. Айрыкча биз 200 сомду коротушту билет экенбиз, бирок 200 сомдон кайра кантип 200 сомду
мындайча айтканда экономикалык сабаттуулукту билбейт экенбиз. Акчадан акча иштеп табууну да билбейт экенбиз. Балдарыбыз акча коротууну билет, бирок акчаны үнөмдөштү билбейт экен. Ушунун баардыгы өзүнчө бир сабак экен. Анан да муну үйрөтүш керек экен деп койдум достор. Ошондон келгиле бүгүнкү балдарыбыз, мектеп окуучуларыбыз айрыкча акчаны коротушту билген менен акчаны үнөмдөп, акчадан кайра акчаны иштеп табууну да билбейт экенбиз. Ошондон келгиле балдарыбызды шүгүр келтирүүгө да үйрөтөлү, эмгекке, мээнетке үйрөтөлү. Бир окуяны айтайын. Bir Türktür'ün seminerine katışkanımda o sözü de aytadı. Ben çocukken babama gittim ve babamdan bisiklet istedim. Bana satın alıp verir misin lütfen? Sonra babam da hadi tamam gidelim dedi. İş yerine gittik. Oradan bir baktım iş yerinden maaş alıyor. Neyse unutalım Türkçeyi. Kırgızca geleyim. Türktür'ün seminarında bir seminarda şundaydı o da. Men kişineke gezimde velosiped alayın desem, alıp verin ata desem, atam alıp vereyim makul dedi de işke bardık deydi. İşkanaga barsak, atam aylık aldı. O velosiped alıp veretken dep suyuna otursam, bir vakta bazarga bardık. Böyle alıp veretken dep suyuna otursam, bazardan 2 коробка mömö jemiş aldı da, bazardan bir chetine turguzup, mına mömö jemişti, sat eme. Anan süйлөшөбүз деп кетип калды. Баягы жерде отуруп сатып атам mömö jemişti, уф деп süйлөнүп коем. Таныштар келсе жүзүмдү жаап бекитип алам дейт, уялам дейт. Изгиза баягыны саттым дагы, анан 2 коробка mömö жемиш сатып, жанагынын акчасын мыжыктап алып келдим да, кечиндеси үйгө атамдын алдына столуна таштап койдум. Ме, эми велосипед алып бериң ата дедим. Макул атам эртеси күнү велосипед базарга барды дагы, ошол учурда эң кымбат Урал велосипедин алып берди мага. Окмуш сыймыктанып, bir pedalын сындырбай, bir цебин үзбөй, велосипедтин баллонун кышайтпай, өтө бир таза мендим. 5-10 жыл велосипедти окмуш ойноп минип жүрдүм. Бирок кийин чоңоюп карасам, жанагы велосипедтин акчасын санасам кымбат экен. Мен атамдын жанына баягы 2 коробка mömö сатып, акчаны мыжыктап алып келип атамдын алдына таштаган акчага велосипедтин bir pedалы келбейт экен деп айтат. Бирок мага атам акчаны кайдан келип, кантип иштеп табатканын түшүндүрүп, анан велосипедти алып берген үчүн мен велосипедти өзүм иштеп тапкандай эhtiyat кылып мендим. Эгерде ошол учурда жөн эле алып бергенде, анда мен ошол велосипедти ошол эле жылы бузуп сындырып жок кылсам керек эле дейт. Көрдүңөрбү? Ошондон балдарыбызга акча кайдан кантип келип атканын түшүндүрүп, балдарыбызды мээнетке, эмгекке тарбиялашыбыз керек. Мына ушундай достор. Окей, менин звонок болуп калды, сабагым башталды. Ушуну менен ыраазычылык билдирем. Бул сабагым атайын да бир жөн эле телефон чукуу, жөн эле отургандарга бир пайдасы тиер деген үмүттө өтүп койдум достор. Жалпы мындан суранам. Ар бирибиз 3 сапатка ээ болсок, жалган сүйлөбөсөк, аманатка кыянат кылбасак, жана өзүбүздүн сөзүбүздү убадабызда турсак, мына ушул нерсени суранып кетем, макулбу? Анан ушул кайрымдуулук иштери кылып аткан кезде бирөөлөрдүн акысына кирбесек, күн помощь башка деп отурупчу, чыныгы үй өрттөлгөндөргө күн помощь жетпей, жөн эле баягындай бир башка эле адамдар ала бербесек, анткени бул нерсе баткенде эмес, кечеги пандемияда да байкалды. Пандемия учурунда муктаж үй-бүлөлөргө жардам берсин деп күн помощьтер келет. Муктаждыгы болбосо деле алып алган адамдарды көрдүк, уктук, билдик. Ошондон муктаж, жетим, жесир, бей бечара, мискин адамдардын акысына кирбейли достор, макулбу? Бирөөнүн акысынан этият бололу, бирөөнүн мындайча айтканда үй өрттөлгөн, кыйналгандарга багытталып жөнөтүлгөн каражаттарды өз элерине тапшыралы, биз ага ээлик кылбайлы. Ошондон адилеттүү бололу, бирөөнүн акысын жебегенге аракет кылалы. Мен бул
ошол учурда бирөөлөрдүн гумпомушун топтоп алып барып берип аткандарга да кайрыларым. Чыныгы муктаждарга өз элине таратып келгенге аракет кылгыла жана ал гумпомушту берип аткан кезде өзүбүз да кичпейил бололу, жөнөкөй сүйлөйлү. Анткени Баткендин эли ушундай бир карапайым жөнөкөй эл. Аларга барып алып, аласыңбы өзү жокпу деп орой мамиле кылбайлы. Кээ бир адамдардан да муну көрүп угуп атабыз. Орой мамиле кылгандыгы үчүн келген гумпомушка кол сунуп мага бергиле деп баргандан тартынып калган кишилерди да угуп атабыз. Ошондон келгиле кичпейил болгула. Анткени алардын жан дүйнөсү жарадар боротулган жерине ого бетер жарасын тырмап, оорусуна кайра туз сеппейли. Макулбу? Мына ушул нерсеге этият бололу достор. Жакшылыкка жарчы бололу. Кылган ишибиз менен жараткандын көңүлүн алчу бололу иншалла. Чоң рахмат, прямойду сактап коесузбу? Макул сактап коеюн. Ийгилик каалайм. Өзүңүздөр этият кылыңыздар. Эң жакшы дос китеп. Телефондан эч нерсе таппайсыңар, чындап айтайын. Китеп илим алалы. Жана кечеги сабагымда да эскерттим эле. Кыргызстанда жашап аткан өзүбүздүн тажиктерге өчөшүп, урушуп, же болбосо душмандык кылып, үнүбүздү көтөрүп, колубузду көтөрүп, зулумдук кылбайлы. Алар Кыргызстандын тажиктери, Кыргызстандын жарандыгы алышкан. Ошол учурда согуштан мурда Кыргызстанга жумуш издеп келип калган тажикстандык жарандар бар. Же болбосо Кыргызстандан Россияга учам деп келип калган тажиктер бар. Булар деле мындайча айтканда бир пенде, карапайым, жөнөкөй эле адам. Аларга да өчөшүп, аларга душман болуштун кереги жок. Анткени Кыргызстанды биз дүйнөгө көп улуттуу өлкө деп мактандык, макулбу? Мына ошондон көп улуттуу өлкө көп адамдарга биримдиги менен өрнөк болушубуз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде адамдарды биз улут кылып, раса кылып жараттык деген аят келтирет. Максатыбыз бири-бири менен катташып мамилени жакшы кылсын деген сөз. Эгерде биз улут бири-бирибизге душман болуп, зулумдук кыла турган болсок, анда бул жерде Кудай Тааланын буйругун аткарбаган болуп эсептелинет да, бул Рамазанга да туура келбейт, мусулмандыкка да, момундукка да туура келбейт. Ал эми андай болсо тигилер атып атат го дегендерге да жооп ооба. Тажикстан тарапта кошуна айылдарда жергиликтүү тажиктердин баардыгын күч менен чыгарып салып, ал жерде террористтер ээлеп алып, террористтер гана mana ушундай атаканы жасашты. Аллах аларга эки дүйнө жазасын берсин. Албетте Аллах Таала аларды өзү жазаласын. Биз жаман иш болду, бирок ошол учурда кошуна тажик менен кошуна кыргыздын айылдагы кошуна турган тажик менен кошуна кыргыздын бири-бири менен ынтымак эле жашап атканын өз көзүм менен күбө болуп көрүп келгенмин. Ошондон достор келгиле, улуттун жаманы болбойт, адамдын гана жаманы болот. Ошондой бир адамдын айынан бүтүндөй улутту жамандап сүйлөбөй эле коелу. Ошол учурда Баткендеги болгон окуя тууралуу сүйлөп аткан жаштарга, ютуберлерге, блогерлерге, подписчиги көп болгон хейтерлер, хайперлер, тиктокерлерге кайрыларым. Саясат темасында этият бололу, макулбу? Тилибизди этият кылалы. Анткени Баткен тууралуу, саясат тууралуу сүйлөгөндө бир гана мамлекеттен уруксат алган кишилер, мамлекет тарабынан дипломаттар, мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынган журналисттер гана сүйлөсүн. Калган блогерлер, ютуберлер, башкалар жара араң бүтүп аткан кезде анын картаңын сыйрып, кайра туз сээп, ортолуктагы достукту орнотуштун ордуна кайра душмандыкты күчөтүп, эки өлкөнү кайра бири-бирине касташтырып салбайлы. Макулбу? Ошондон мамлекет тарабынан уруксат берилген гана кишилер сүйлөсүн, калгандар саясат жөнүндө сүйлөбөй, жөн эле элге жардам берип, элдерге кызматыбызды кыла берели. Макулбу? Мына ушундай кылсак деп суранып кетем. Чоң рахмат. Мен кимдердин эмне кылып атканын билбейм. Албетте мен ошол ырчы-чоорчу баардыгына кайрылып атам. Мына ушундай кылалы деп гана айтып атам достор. Биз адамдык сапаттан чыгып кетпейли. Көрүшкөнчө достор, мен эми 2 мүнөттөн калды, сабагым башталат. Окуучуларыма барайын. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Дуа кылып туруңуздар. Баткен тарапка гумпомуштарды жөнөтүп атабыз. Бул жактан уюштурулган командалар менен барып атышат, жөнөтүп атышат. Мен да буюрса, могу каникулда барам.
ага чейин мектепте сабак берем, азыр окуучуларымды таштап кете албайм. Ошондон туура түшүнгүлө. Анан Баткенге келген жок, же патриот эмес, же башка деген сөздөрдүн кереги жок. Албетте ичибиз күйүп, жаныбыз ачышып отурат. Барсак гана деп аракет кылып отурабыз. Бирок могул жактагы жумуш, мектептеги окуучуларыбызды таштап кете албайт экенбиз. Буюрса аз күндөрдө Баткенге барам. Буюрса Баткендин эли жаштары менен, буюрса психологиялык, мотивациялык сабактарды берип, алар менен буюрса көп алдагы пландарды, иштерибизди жасап келебиз. Буюрса аны аткарабыз. Анда жалпыңыздардан суранарым, Мекенге дуа кылалы, Баткенге дуа кылалы, жана мен сыяктуу жаман досуңуздарга Идриске да дуа кылууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.